Биздин эң негизги максатыбыз жана милдетибиз мекенди көзүбүздүн карегиндей сактоо жана аны эч кимге бербөө. Мен майор Төрөбек Мауленбек Абдыбакович 1990-жылы Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Өзгөрүш айылында дүйнөгө келгем. 2008-жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, андан ары 2008-жылы Жалал Абад областындагы Шамалсай жергесинде 20-27 аскер бөлүгүндө жокердик милдетимди аткарууга кеткем. 2010-2014-жылы Казакстан Республикасындагы Алматы шаарында Кургактагы аскерлер институтунун 2014-жылы аяктадым. 2014-жылы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн коргоо министринин буйругу менен Алай районундагы Күлчө айылында 92-843 аскер бөлүгүнө 2-тубаткычтар ротасынын взвод командири кызмат ордуна дайындалдым. Урматтуу куралдаштар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жөө аскерлеринин күжүрмөн унаасы, күжүрмөн техникасы БМП-1 жана БМП-2 техникалары боюнча сабак өтөбүз. БМП техникасы бул 1965-жылы колдонууга куралдуу күчтөргө кабыл алынган. Согуш таласында өздүк курамды белгиленген аймакка жеткирүүгө жана душмандын брондолгон жана жеңил брондолгон техникаларны жок кылууга арналган. 1,5 жыл кызмат кылдым взвод командири болуп. 2016-жылдын май айында коргоо министринин буйругу менен ошол эле 92-843 аскер бөлүгүндө рота командири кызмат ордуна дайындалдым. 2019-жылга чейин рота командири кызматында кызмат алып бардым. 2019-жылы коргоо министринин буйругу менен Жалал Абад областындагы Көкчаңак шаарында жайгашкан 52-870 Атайын багыттагы Илбирс бригадасына штурмдук отрядынын топ командири кызмат ордуна дайындалдым. Ошодон бери ушул бригадада кызмат өтөп келатам. 2021-жылы Атайын дайындалган отряддын штаб башчысы кызматына дайындалдым. 2023-жылдын август айында штурмдук отрядынын отряд командири кызмат ордуна дайындалдым. Бул аскер бөлүктү коргоо министринин буйругу менен Баткен областына көчүрдү. Ошол бригаданын курамы менен көчүп келгенбиз. Азыркы учурда Баткен областында кызмат өтүп жатабыз. Жолдош капитан, жазыңыз. 23 февраль мекенди коргоочулар күнүнө карата болуп өтүүчү иш-чаралар боюнча буга чейин бардык даярдыктар көрүлдү. Ошол даярдыкты бүгүн жакшына көрсөтүшүбүз керек. Айтылган, көрсөтүлгөн тапшырмалардын бардыгын аткарууга бул биздин штурмдук отрядынын желеги. Атайын бизде бөлүкчүлөрдүн ар биринин өздөрүнүн ушундай желектери бар. Бул желектин жөнөкөй эле сүрөт эмес. Бул сүрөттүн ар бири өзүнүн маанисин билдирет. Бул Илбирс деген биздин Атайын багыттагы бригаданын Илбирстин символу. Бул жагында жазылып турат штурмдук отряды деп. Штурмдук отряд жана биздин бул жактагы сөзүбүз честь дороже жизни деген. Бул деген намыс өлүмдөн күчтүү деген маанини билдирет бул. Бул жигиттерге дем, күч кубат берип туруш үчүн дайыма ушундай флагты башка мамлекеттерге, машыгууларга чыксак же башка мелдештерге чыга турган болсок, дайыма ушул флагыбызды алып чыгабыз. Бул желек патриоттук сезимдерибизди ойготуучу желек болуп эсептелинет. Бул жеке өзүбүздүн отряддын желеги. Андан сырткары айтып кете турган болсок, бул жакта отряддын жетишкендиктери башка аскер бөлүктө өткөрүлгөн спорттук мелдештер боюнча волейбол болобу, футбол, андан сырткары күрөш, кол күрөш, гиря көтөрүү, аркан тартыш,
ошондой мелдештерде жетишкен ийгиликтердин баардыгын отрядтын ошол жерде чагылдырганбыз. Андан сырткары бул Илбирс биздин аскер бөлүктүн символу. Бул Илбирсте бизде жылдын жыйынтыгы болот. Бригаданын бөлүкчөлөрүнүн арасында ошол жылдын жыйынтыгында эң мыкты болуп табылган бөлүкчө ушул бригаданын символу болгон Илбирс сыйлыгын алат. Азырынча бул 2023 жылдын жыйынтыгы менен штурмдук отряды 1-орунду алдык бөлүкчөлөрдүн арасында. Ошондуктан биздин отрядда турат. Эмки жылы башка отряд алса муну алып кетеби? Же башка бирөө барбы? Кийинки жылдын жыйынтыгы менен эгер башка бөлүкчө берет ала турган болсо 1-орунда. Демек, ошолго өтүп кетет. Мен кийип жүргөн азыркы жашыл берет бул биздин бригадабыздын символу болуп эсептелинет. Биздин бригада атайын багыттагы бригада болгон үчүн Илбирс бригадасы биздин символубуз болуп эсептелинет. Бул 1 жылда 1 жолу сынак болот буга. Аскер бөлүктө 1 жылдан ашык кызмат кылган аскер кызматчылары гана тапшырганга көрсөтүлгөн сынактардан өтүп кийгенге укук алат. Буну өзүбүздүн аскер бөлүктүн туулган күнү болот. Ошол туулган күнүнө карата жылына 1 жолу өткөрөбүз. Демек, жашыл беретканы баардыгы кие албайбы? Жашыл беретканы баардыгы кие албайт. Жашыл беретканы ошол экзамен тапшырып, экзаменден ийгиликтүү өткөн аскер кызматчылары гана кийүүгө татыктуу. Армиянын шартына келе турган болсок, армиянын шарты азыркы учурда аябай жакшы деңгээлде. Мына мен 2008 жылдан бери жокер болуп кызмат өтөп ушул даражага жеттим. Ошол убакыттагы армия менен азыркы армиянын айырмасы асман менен жерди. Азыркы учурда армияга өзгөчө көңүл бурулуп атат. Курал жарак, кийим кечелерини, жеген ичкен баардыгыны, тамак ашыны жогорку деңгээлде камсыздап берип атат азыркы учурда. Менин оюмча ар бир эр азамат мекен алдындагы өзүнүн бурчун аткарыш керек. Мекен коргоо бул ар бир азаматтын бурчу болуп эсептелинет. Мурунку армиянын абалы ошол көз караш менен калып калганда, калыптанып барса армияга барса урат, курсагы тойбойт, анан кыйналат деген. Жок, азыр андай эмес. Армиянын деңгээли азыр жакшы деңгээлде. Мурункуга салыштырмалуу андай эки призыв, дембил, молодой деген жок азыр. Жокерлерибиз бир призыв, 1 жыл кызмат кылат. Кызматтын учурунда дайындалган командирлер аларды өздөрүнүн балдарынан дагы жакшы карап, тарбиялап, ата-энелеринин алдына жибергенге аракет кылышат. Ошондуктан мен жаштарга айтып кетерим, армияга келсин, кызмат кылсын. Кандайсыңар? Алия. Алия. Береткасына болчу. Кана Алия. Бас Алия гiriyoruz. Kettik Alia'ya giriyoruz. Hoppa. Hoppa, hoppa. Sekin, hop. Sence? Үйленгөнүбүзгө 10 жыл болду. Биз интернеттен таанышканбыз, агенттен. Ал убакта агент бар болчу.
ошол кезде таанышып, ал кезде жолдошум Казакстанда окуйт болчу. Курсант кезинде таанышканбыз. 6 айдан кийин келип жолугушканбыз. 2 жылдан кийин үйлөнгөнбүз. Ошодон бери атабыздын артынан каяка көчсө ошол жакка барып которулуп жүрөбүз. Биринчи бул жакшы жагы эл көрөсүн, жер көрөсүн, Кыргызстанды кыдырып жүрөбүз. Жаман жагы ошол көчкөнүңдө балдарың мектептен, садиктен, башка баягы үйгө барып, ал жерде дагы үйрөнүп кетүү бул абдан кыйын нерсе. Балдарга деле адаптация болуп конуп кетүүсү дагы абдан оор. Ого. Не мынча майрам? Бүгүн сиздин майрамыңыз да. 23-үнө каратабы? 23-үнө. Даярдык жакшы болгон окшойт, а? Кайсы малды жетиштиң? Жетишемде жүзү. Ол. Бана берчи. Да. Айсыл, чай бар? Негизи аскер кызматкеринин аялы болуу бул оор эле. Көчүп конуп жүрүп, ары кандай немелерге даяр турушуң керек да. Бирок аскер кызматкери бул мамлекетти коргогон үчүн, элдин уулу болгон үчүн сыймыктанам. Ар дайым атабыз менен сыймыктанып келгенбиз. Балдарым деле каяка барса, мен атам военный, мен атам мындай форма кийет, мен атам жашыл береткасы бар деп сыймыктанышат. Элди, жерди коргоп жүргөн үчүн мен абдан ыраазымын. Кандай болсо? Жакшы окуп келдиңби? Чукаларды чеч. Офицер болушума атамдын салымы көп. Ошол киши мага көп түрткү берип, офицер кылууга аракет кылып, мени офицер кылып даярдады. Менин дагы жалгыз балам бар. Ошол жалгыз баланы мекен сакчысы кылып тарбиялоого алдыма максат кылып койгонмун. Кудай буйрса, менин балам дагы мекен коргоочусу болот. Мага атам түрткү болду. Менден кийин менин инилерим бардыгы офицер болуп окуп, азыркы учурларда менден кийинки иним дагы ошо Баткен областында чек ара заставасында кызмат өтөп жатат. Ошо офицер Казакстандан окуусуну аяктап келди анда. Атам 1999-2000 жылдары Баткен салгылашуусунда катышкан киши, аскерге аябай кызыккан киши. Ошондуктан бизде бардыгыбызды аскер кызматчысы болуп, мекен коргоочусу кылып тарбиялап өстүрдү бизди. О, келчи мага берчи. Кел мага бер. Мына бияктан 10 эле болот, бияка 50, бияк 5.